Саламатсыздарбы? Эмесе Ке ошондо программасы. Жеңиш Молдокматовдун жактоочусу бүгүн журналисттерге ага расмий түрдө дагы бир күнөө угузулганын билдирди. Молдокматов былтыр октябрда элдик толкундоо уюштурууга катышкан деп күнөөлөнүп жатат. Биринчи күнөө боюнча Молдокматов 6 октябрда УКМКнын имаратын басып алып, Алмазбек Атамбаевди бошоткон деп айтылган. Жеңишке дагы бир кылмыш иши боюнча күнөөнү коюп атышат. Ошондо 264-чү берене Кыргыз Республикасынын жазык процессинин, жазык кодексинин 264-чү беренеси бул массалык башаламандыктарды уюштуруу деген беренени коюп атат. Эгерде жанагындай берене менен келгенде булар өздөрүнүн ишенген эмес, анткени ал далил жок болчу, ал берене менен бул кайра чыгып кетет деп, ошон үчүн жанагы экинчи статьяны да коюп атышат. Садыр Жапаров Молдокматов январдан бери катуу сындай баштаган. Анткени кайсы бир интервьюсунда Жапаров бийликтин 3 бутагы деп президент, парламент жана өкмөттү белгилеп, сот бийлигин атабай калган. Бул ката жана аны кийин Жапаров башка интервьюларында да кайталаган, бирок президентти катуу сыноого жалгыз ушул эле факт жетишсиз го. Молдокматов болсо аны калпычы жана сабатсыз деп да айта баштаган. Бийлик бутактарынын классикалык бөлүнүшүн айтып бере албай койду. Ал эмне деди? Парламент, президент, өкмөт деп койду. Экинчи, экономикалык сабатсыздыгын көрдүм. Саясий сабатсыздыгын көрдүм, маданиятсыздыгын көрдүм жана калпычы экен. Ар бир жерде калп, ар бир жерде жалган айтып келатат. Анын бири жетимтоо. Молдокматов менен кошо биринчи митингге чыккан Телекмат Күрөңов 15 мартта кармалгандан кийин Молдокматовдун сыны күчөгөн. Күрөңов болсо бийликти басып алууга аракет кылган деп күнөөлөнгөн, бирок бир айдан кийин үй камагына чыгарылган. Күнөө коюуга канчалык күчтүү факт бар экени коомго өтө деле белгисиз. Саталык тармактарда болсо Күрөңов жазган айткандары үчүн гана куугунтукталып жатат деп айтылууда. Бүгүн жаңы келген бийликтин адилеттен тайган биринчи күнү болду. Ошол эле учурда президент мырза өзү Facebook аккаунтунда депутаттарды, жарандарды, каршы сүйлөгөндөрдү комментарий кылып жазып атат. Анда эмне үчүн өзү жооп бербейт? Кудай кааласа, бүгүндөн баштап чыныгы адилеттүүлүк үчүн, мыйзамдуулук үчүн күрөш башталды деп эсептейм. Кайрыларым, бардыгыбыз биргели бир муштумдай бекем туралы. Молдокматовго коюлган экинчи күнү орчунду болуп чыгышы мүмкүн. Абактан бошотулган Алмаз Атамбаев, Сапар Исаков, Фарид Ниязов, Өмүрбек Бабанов жана аларга кошулган көптөгөн башка адам 9 октябрда жөө жүрүш менен Бишкектин борборлук аянтына келип, өтө опурталдуу митинг өткөргөн жана ал ич ара согушка да алып келиши мүмкүн эле. Молдокматов ал митингде Атамбаевдин жанында турган. Урматтуу арыстандыктар, мына 5 октябрда ушу шайлоодо бандиттердин күчү менен, акчанын күчү менен, нафысты тартпай туруп, 90 мандат алам, элди сатып алам, тейлеп тепсип алам дегенге каршы чыккан бул негизги жаштар болду. Бирок бул белгилүү факттар элдик толкундоо уюштуруу же бийликти басып алууга аракеттегендей күнөөлөргө жетишсиз го. Адвокаттар күнөөлөнгөндөрдү болушунча актап, прокуратура болсо колундагы факттарды толук ачыктабаганы маселени ого бетер татаалдаштырууда. Жалпысынан алганда болсо, Текебаев айткандай, октябрь окуяларын унутуп салса деле болот эле, анткени ага катышкан кайсы болбосун адамды күнөөлөсө болот. Жеңиш Молдокматовду камакка алуу бул саясий куугунтуктоонун бир көрүнүшү. Мен бүгүнкү бийликтегилерге кайрылгым келет. Садыр, Камчы жана башкаларга. Мен жанагы айткан 10 күндү ошол боюнча биз жабышыбыз керек. 6-сынан 15-ине чейин эч ким мен мыйзамдууракмын деп айта албайт. Кимдир бирөөлөргө күнөө коюлуп, ошондой эле иш жасаган башкалар күнөөлөнбөй жатканы орчунду суроо жаратат. Ошондо саламатта калыңыздар.